Лос-Анджелеске келдик. Бул Керимдин төрөлүп өскөн жери. Лос-Анджелес туулган жери топурак алтын деп үйүнө чакырды. Урматтуу айымдар, силерге кайрылып кетейин. Керим досум спорт боюнча чебер. Чемпион убагында азыр. Карып калды. Битле жагынан чемпион бул эме. Үй бүлө жагынан эле кичине азыр эмеде. Бойдогураак да. Ошол жагынан. Ошондуктан турмушка чыгам. Ыймандуу. Атына каяйын. Керимге жазып Керим. Мага. Инстаграм кандай эле? Дареги Инстаграм. Керим неле? Керим 27-12. Керим 27-12. Неге 27-12? 27 декабрь туган күнү. Турмушка чыгам дегендер болсо дароо эле жазып. А турмушка чыгып кеткендер, бирок жактырып калгандар хотя бы 27 декабрь туган күнүмө куттук болду. Жаза бергиле аларды. Ошол. Керим. Америкага келсе лиште тосо болсун. Ал кыйынчылык деле жаратпайт го дейм. Всё, Лос-Анджелеске келип. Брелок алып бересиң, брелок? Ооба, брелок алып берем. Чоң брелок. Так, достор, Америка сапарыбыздын эң кызыктуу жерине келди ошет. Нака коркунуч, нака хакан бар ошет вот азыр. Бул Калифорния, ЛА, абдан ысык. Керек болсо асфальттагы эрип бартабы, эмне болуп бартат? Мустанг машинеси биз айдаган. Six Flags аттуу аттракциондарга келдик, каруселдерге. О, детский, эң детскийден баштайлычы. Бул аттракционго түшкөндөн кийин жашооңду ушул темир тезекке тапшырып койгондой эле да. Темир тезек мен жашоомду кайры бер деп. Самолетко отургандай эле. Так, кескелдирикти кармоолук. Калифорнийский кескелдирик, только для Нурбаев's Life. Салам алейкум. Отсаң, брат. Кескелдирик куйругун. Тартылсаң. Нурбаев лайфка чыгасың кой. Общение тартылсаң, даң. Оу. Вот эч киргизген жок белең. Жо, асты. Сиңип кетти. Уялып атпайкыш. Жанагы Илегендер келелекте экөөбүз качып кетели. Бул бушта алып баруучулар өз ишин кылып атат. Спорт алып баруучулар Кубан Атабеков, байкебиздин коллегалары. Ар жакта интервью алып аткан, сүйлөп аткан болсо, тоже боксчу, боксер. Ким экен билбейм, бирок. Мондай эле эки свет коюп коюп эле, анан тетелге камера, бир эле оператор. Өзүнүн жумушун жакшы көргөн деп ойлойбу эле.
Six Flags'ka girdik. Dostlar. Girdik. Kantip çıkabız деген. Ой жаралып жатат. Ар бир аттракцион бири-биринен коркунучтуу. Могул турган карабайса темирлер. Сол. Кандай дээрдик? Жакшы го? Аттракцион боюнча эң звер сен дейт го буякта. Любой аттракцион коркпойт дейт го. Бирөөнөн эле корком. Рикрос, мен сени көрүп атам. Жанымда Сквадранс. Ana баштайлы. Кыргызстан барыбыз. Кыргыз жерге эмне жетсин? Кыргыз элге ким жетсин? Кыргызстанга ким жетсин? Кыргыздарга ким жетсин? Кыргыз жерге эмне жетсин? Кыргыз элге ким жетсин? Так, достор, жаңы эле биринчи аттракционго түштүк. Чекенин баары тер. Өзүңөр байкагандай. Артындагы ак аттракцион. Эми бул еще эң коркунучтуу эмеси. Достор, дагы бир сонун кабар, сүйүнчү. Мен сол жагымда бир чоң үй турат. Бул чоң үйдө атактуу инсан убагында жашаган. Поп музыканын королу, король поп музыки Майкл Джексондун үйү Беверли Хиллстеги. Мынакей акырынан көргөзөйүн. Бул ошол дарбазасы экен. Артында мына мондай сонун неме, абдан чоң аянттагы ар жагында килейген саат, бассейндер дагы эмнелер бар. Şu bareket seлекеттин баары бар экен да, албетте бул король музыки, король поп музыки, буга бардыгы уруксат дегендей. Мына сонун жашыл бак дарактар, гүлдөр дегендей. Абдан эгерде интернетти ачып карасаңар, тилекке каршы Майкл Джексон өтүп кеткенде дагы тез жардам так ушул забордун алдынан же дагы бир заборун көргөзөм, ошол экөөнүн бирөөсүнөн алып кеткен. Керек болсо мына менин артыман дароо эле Майкл Джексон үйү каякта деп сурап келишти. Булар туристтер, буларга айлантып көргөзөт. Булар дагы Майкл Джексон үйүнө келишти. Азыр булар да сүрөткө тартып, видеого тартып, интервью алып атышат. Ошол артындагы туристтер көрдүр. Жыргап эле ушулардыкы. Кенен машинеге отуруп. Туристтер дагы эле кетелек. Кеткиле. Соронбай байкебиз айтмакчы, чыгышкы дегенде дароо эле кетип калышты. Ошол достор. Мынакей дарбазанын бияк жагы. Же жанагы жерден, же ушул жерден алып кеткен. Мына дарбазанын бийиктиги. Достор. Анан абайлагыла дейт, warning, attack dogs on. Шыл абайлагыла дейт, этерде көрдүңөр, жазып турат. Дароо эле килейген иттер тиштеп алышы мүмкүн экен. Ошол достор. Дом Майкла Джексона, Майкл Джексондун үйү, Беверли Хиллс. Бир гана сиздер үчүн. Билем, мага да аябай жагат бул поездка. Өзүмдө отуруп YouTube'га салганда шашпай бир 5 жолу көрөм ошот бул поездканы. Кудай буйрса. Ошон үчүн лайк койгула. Майкл Джексон урматына. Майкл Джексон всегда, наверное, со своих гастролей возвращался именно этой улицей, вот этой дорогой, в сопровождении, наверное, тысячи машин. Она нахрен мэрден. Район самый богатый. Эң кымбат бы, Эң кымбат Беверли Хиллс деген. Район дүйнөдөгү эң кымбат район. Беверли Хиллс самый
один из самых дорогих районов в мире. Ең қымбат райондардың бірі. Дүниедегі ең миллиардерлер Ага. көпшілігі именно ушул районда жашайт. Жақсы баке, үй құт болсын. Құдай бұйырса. Қанша қалдыңыз үйде? Басы айтылбайт. Айтылбайды. Түсінікті. Көрініп тұрады мындай емекенсіз. Аябай мындай. Жадныйсыз бе ушундай, шүмшүккенсіз. Ладно баке. Жақсы. Жақсы. Ушундай шүмшүктерлер бутқа тұрады да. Мы находимся в Лос-Анджелесе. За мной даунтаун. Кто не видел, он небольшой. У нас сейчас проходит, по-моему, открытая пресс-конференция Макгрегора и Флойда Мейвезера. Percocet, Miley Percocet, Percocet, Miley Percocet, rep the set, gotta rep the set, chasing chick. Так, достар, азыр Конор Макгрегор менен Флойд Мейвезер чыкмакчы. Биринчи жолу көрөбүз эми. Баары жакшы, Лос-Анджелес. Кимиси утат деп ойлойсуңар? Оюңар менен бөлүшкүлө. Мен ойлойм Мейвезер утат, бирок Конор утса жакшыраак болот дейм. Кызыктуу болот. Кеш кандай, жакшысыңбы? Жакшы, давление көтөрүлүп кетти. Азыр эми мындан да коркунучтар барабыз. Бул жөн эле эме беле оюнчук беле жагынакей. Разминка. Ох, базар. Разминка ушундай болсо. Мен камерадан көрдүңөр го, бетин титирип аткан эле жос колдушат. Короче, болушунча чөт алса. Болушунча. Бир буттар отказ бере баштады. Мэрде достор, дүйнөгө белгилүү рогатка деген бар. Ага отурсаң сен рогатка ташталасың го рогатка. Ошондой кылып атып тастайт да. Ана мен кеше айтып атам, кеше мен 4 балам бар. Сен болсо үйлөнө элексиң, ошон үчүн жөн эле койгол. Жашаш керек, Рахмат. Поддержка рахмат. Туура түшүнгөнгө рахмат. Кайрылы сиздер үчүн жакшы кадр болсун деп келдик. Итак, достор, 1, 2, 3 даяр болсоңор, сиздер үчүн кеттик. Бир гана сиздер үчүн. Мындай кадр эч кимде жок. Голливуд. Эхей, достор. Голливуд дейс, мына оригиналга келдик. Эми Голливуд десек, дароо эле бул Лос-Анджелес, бул Калифорния, Америка. Голливудда өзүңөр билгендей көп киностудиялар бар. Ушул жерде көп кинолор, көп сапаттуу, мыкты номер 1 деген кинотасман бар. Ушул жерде тартылат Голливудда. Анан көптөгөн мыкты, дүйнөгө белгилүү актерлор, жылдыздар дагы ушул так Калифорнияда жашашат. Голливуд деп турат мына картабызда. Ошол эмне кандай которулушка деле? Вуд деген лес деп аткан, по-моему. Холли эмне эле? Токой дегендей да. Шилп. Токой. Ушундай да, короче, Голливудда. Лос-Анджелесте Мухаммед Али. Бэтмен мен сөйлөшөт. Кыскасы, достор, эмеде аллея звезд деп коет. Ушул жылдыздардын аллеясында ар бирөөнүн аттары ушул жерге төшөлгөндө жерге жазылган. Ал эми бир эле атактуу инсандын
ошо аты жөнү жерге эмес, жака стенага жазылганда ошону чогуу барып көрөлү. Ал бокс жылдызы 20-жылдын эң мыкты боксеру Мухаммед Али. Көрүнүп атабы? Мухаммед Али. Мухаммед Али. Bravo! Yeah, best of the best. Michael Jordan, yes? Michael Jordan. Ah, good. Harlem Jordan. Topçu ara, hala topçu ara. Movie from to Kyrgyzstan. Salam Kyrgyzstan. Salam Kyrgyzstan. No, Kyrgyzstan. 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 Salam. Salam Hey, Kyrgyzstan. Batman, you speak Russian? Little bit. I know, you Batman. speak Russian. Я хочу месяц. Batman from Russia. Batman. Batman from Russia. No, I'm from America. Ah, from But America. I speak foreign languages. My mother Russian. Yes, Mazel Tov. That's Israel. Goodbye, Batman. Thank you. All right. Thank you. Пока, пока. Пока. Достор, Мерлин Монро Нун үйүнө баратабыз. Чайга чакырышты. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Достор, Мерлин Монронун үйү, дарбазасы. Ушул Эч ким жашабайт. 1962 жылы августтун 4-үндө түнү кайтыш болгон, 5-ине караган түнү. Ошондон бери, Ошондон бери эч ким жашабайт бул жерде. Неге? Ошондон коюп коюшкан. Азыр уже сатыкка коюп атышат. Азыр 6 миллион 900 миңге коюлуп тур. Негизи бул үй эң көп болсо $1 миллион көтө турган үй экен негизичи. Убагында Мерлин Монро $100 миң калып тур ушул үйдө. Бирок азыркы чыныгы багасы $1 миллион болмок экен. Мерлин Монронун үйү үчүн ошондой кымбат. Ачык дейсиң. Эмне? Булар чайга чакырган чакырып алып. Үйүн номери 5-стрит, Хелена Драйв. Друзья, можете проверить эту информацию, если мы не ошибаемся. Машинерка үйүндө. Так, достор, менин абдан мындай жемиштүү саякат болуп атат. Менимче себеп дегенде артындагы кичинекей мынакей биякта үй эшик турат. Биягында дарбаза. Американын популярдуу киноактрисасы, ырчы модель Мерлин Монро ушул үйдө жашаган экен. Убагында 305, right? Yes. Oh, is that all one of them? Yeah.
Recross, men seni ko'ratam. Yanimda squad runs. İşte Kırgızistan varız. Kız çirkin ne ketsin? Kız çirkin kim ketsin? Öz Karabalta turunu var Burak'ın. Diğer sıfatlar bizi var. Dostlar, koy waiter getir. Böl my waiter narında. Berilbegin kapta. Yaxşı gepke qılaqsan. Floyd qanday o? Floyd den. Tinch okeanın jiginde oturabız. Bizimçeli Jackman Rose koşu. Jackman. Rose çaldım da. Rose özgür kettir. Muruk da Rose biz. Rose. Asmadık işte. Tatma kayla. Çaç parik var. Tinch okean ko'rgizib qo'ydim. Kichkina qarang'i qildi biroq qarabay. Na. Tinch okean dostlar. Tinch okeanida o'tiramiz, Tinch okeani bo'lgandan tinch o'tiramiz dostlar. Bu yerda balıqchilar o'zlarining jumushini atqarib ketishadi. Allah ko'p. Ошол дүйнө жүзүндөгү эң чоң океан бул Tinch океаны. Ал океан менин артында турат. Өзүңөр экрандан байкагандай анчалык деле чоң эмес. Мен башым менен тең келип, кичине чоңураак экен. Ошол Tinch океаны. Кыргызстандын атынан салам айтам Tinch океанына. Ошол көрүп кал өзүңөр. Ар бириңер океан менен бир бетме бет карашып сырдашып болочу. Океан кандайсың? Урматтуу достор, мен Керим досум бутуна турду. Кеша. Кешанын машинеси убагында Сусамырда тытчы. Анан Америка ушу менен келдиң Кеша, э? Ал эскиси болчу, жаңысы. Бул жаңысы, базар жок. Не бул? Ип деген машинеби, э? Джип түшүп калды. So you wanna be a player, but your wheels ain't flying. You gotta hit us up to get a pimped out ride. Ай, базар жок, Кеша. Бутка турат деген ушу. Кстати. Друзья, позвольте вам показать Санта-Моника-Бич. Друзья, перед вами Санта-Моника-Бич. Мы находимся на пирсе. Калифорния, Лос-Анджелес, да, вон аттракционы. Если кто играл в GTA 5, а возможно и в других версиях, но точно в GTA 5
Этот пирс имеется, вон те аттракционы, люди, вот эти, особенно вот этот в белой футболке. Музыкант. Бізді жауат алдыңар достар. Біз бияқтабыз. Аман есенбіз. Құдай бұйырса ең қорқынышына түседі осындай кезде. Көрінбейді екен ол жаққа. Негізі жаңағы кәдімгілер 9 этажкалар бар ғой. Андан биік. Ошоның эле 18 этажкасы. Өйдө чыгасың анан где-то 1 мүнөттө чыгасың анан 1 секундта кайра чөзсүң да. 2 секунд. 2 секунд. Мен 1 секундка мен оруракмын. Тура. Сен 2 секундта киресиң. Акыркы сапар ылдыйга түшөбүз. Кургакпыз. Анан сүт болобуз. Биздин алдыбыздагылар кетиптилер. Опа! Камера кат коелу. Hi, how are you? Good. Bye. Достар, кургак супсу. Кеттик. Құдай сақтады. Су алдың бұл? Да, достар, көрдіңіз? Жақсы адамдарға суда жұқпайды. Короче, Валентина Шевченконың мелдешіне, беттешіне келдік. T-Mobile аренада. Абдан мықты деңгээлде уюштурулган иш-чара. 36 миң охрана сорушат. Аман эсен өтүп атабыз. Ошол достор. Алга Кыргызстан. Алга Валентина. Ошол, рахмат. T-Mobile арена полный зал зрителей. Почти полный. Но очень много людей. Мы сидим на VIP местах. Передо мной сидит Бэхэм. Итак, дорогие друзья, Лас-Вегас, T-Mobile арена. К сожалению, к моему великому сожалению, Аманда Нунес сегодня не будет выступать, и Валентина Шевченко, возможно, сегодня не будет принимать участие. Очень жаль. Абдан, өкініп жатабыз, қапаланып. Эми аяғына чейин күтөбүз Валентина чыгабы, чыкпай, Кудай буйруганы. Биздин Америка келишибиздин себептердин бири бул албетте Валентина Шевченконун белдеши болчу. Эми буйруганы. Кандай болсо да биздин кыз эч качан утулбасын, эч качан оорубасын. Ар дайым утөбүз. Валентина, вы молодец. Мы верим в вас. Я думаю, что
будущем очень много побед вы принесете в копилку нашей страны. Поезд ваш, Кудай буйруса, алга Кыргызстан, алга Валентина Шевченко. Чоң рахмат. Ne gereği var ne bunun için? Geçen tarafta geldi. Так, достор, ЛАдеги акыркы күн, бул сапарыбыздын эртең буюрса бияктан чыгабыз. Анан ушул райондо тетил жерде Керим айтат. Каякта Керим, көрөс койчу колуң менен. Ар жакта, жолдун аркы бетинде дүйнөгө белгилүү тренер Фредди Роучтун залы. Ал жерде Мэнни Пакьяо жана көптөгөн мыкты боксчу. Оскар де ла Хоя, Мэнни Пакьяо, Майк Тайсон жана Котто жана Керим Кушубаков тренировка кылышкан мыктылардын мыктылары. Даже мына жерде сүрөттөр бар экен. Бокстун району ошот мекени Мэйвезер, Пакьяо, Мухаммед Али адети жаткан болсо Мухаммед Алиден ал Кеша, Керим Мухаммед Алиге чыгам деп бир жолу анан кичине удар жеп калган. Анан эме азыр болсом ошол бокстун, спорттун магазинине келдик. Fight Shop. Боксерский перчаткалар, бардык керектүү спортко, бокско, уруштарга керектүү нерселер анан. Так, достор, Лос-Анджелестен Сан-Франциско келдик. Бул не мост? Бейбридж деген көпүрө. Лабу анча-манча кир анткени. Ушул хоз. Намек болчу. Самый дорогой мост. Дүйнөдө эң кымбатпы? Дүйнөдө эң кымбат көпүрө экен. Анткени неге? 6,5 миллиард. Ошондой. Анан это вот да, Сан-Франциско. Достор, Сан-Франциско. Чындыгында Америкада эң мага жаккан мындай өзгөчө бир мындай бирдемеси бар да ошардынчы. Бир эле жолу болгон, анан аябай тарта берет да. Өзүнчө жашаган келет, кичине мындай көп эмес. Кара Балтада жашагандай эмес. Андан азыраак, конечно. Бирок мындай тартат да. Даунтаун, центр города, Сан-Франциско, друзья. Достор, биз Вегастабыз, абдан ысык.
Могу фонтан. Бияк Беладжо. Бияк Париж казино, э? Отельдин аты эмне? Парижда. Все, ошол достор. Азыр. Беладжонун ичине кирип туруп жана бир. Эми бул Вегаста өзгөчөлүгү бул казинолор да. Казино оюндар, кумар оюндары. Беладжо кирип туруп ичине акырын тартса болчу. Тартып ичине сүрөткө түшүп коеюн. Бирок эми буну силерди ойногула келди, акча короткула деген максатта эмес. Ар бирөөңөрдүн өзүңөрдүн башыңар бар. Менин сунушум ойногойлу болду. Yesterday I saw you in the glove of top slide, asking how it's going, and you answered alright. Итак, дорогие друзья, здесь очень красиво, достор. Бияк абдан кооз экен, сулуу бардыгы. Ойдогудай тети килеген лимондорду карасаңар болот. Абдан чоң лимондор. Кыскасы достор, эч кимге сунуштабайм, дароо айтам. Эми Вегаска келгенден кийин $20 салып рулетканы ойноп көрөйүн деп койдум. Отуруп 10-15 мүнөт ойнодум, анан $200 утулдум. Беладжодон $200 уттум, анан толук санды эле сразу чыгарып алдым. Мен ошо ойногон айымдар жана мотолар кайра туруп, кайра отурушпу. Булар тилекке каршы утулуп отушат. Бар ойлонуп отушат. Кыскасы достор, эч кимге сунуштабайм. Балким мындай ошо $5-10, $20 салып ойноп көрсөңөр болот. Бирок эң башкысы казинодо убагында токтоп калыш керек да. Ошол жана чекти распечатать этип туруп, кэш-аут кылып туруп, сразу обналичивать этип алып. Чоң күлкүм келип атат. Опасно экен, качты. Ойногула болот. Тамашалап атам өзүм эле акча. Кийинки каарман бала кезибизде белгилүү бизге өзгөчө. Азыркы биздин балдарыбыз кийинки муун бул инсанды билбей калышы мүмкүн, бирок биз убактагы биздин муундагы балдар буну билишет. Бул Кытай элинин атуулуу актер, кунфуист, кыйын мырза, дүйнөгө таанымал Брюс Ли. Биз азыр Лос-Анджелесте Чайнатаун, Чайнатаун Кытайлардын районундабыз. Ушу мынтип айланып отуруп артындагы Брюс Ли экөөбүздү карасаңар болот. Мынакей Брюс Ли. Так, урматтуу достор, бүгүн акыркы күн Америкада. Бул сапарыбыз Кудай буйрса карды. Аман эсен үйгө жетип алалы анан. Карчы могу булуттарды, кеша. Булуттарды карачы жапчакын. Айта кетчү нерсе, артындагы бул Сан-Франциско шаарынын алтын көпүрөсү, Golden Gate деп коет. Мен ойлойм АКШдагы мекендештер бул жөнүндө билет. Ошол абдан кооз, шаарды туман баскан анча мынча. Эгерде Вегаста жана 45 градус болсо, бул жерде мынакей курткачан жүрөбүз, шымда кийип алдык. Ошол туристтер көп, бул жерде анткени абдан сонун сүрөттөргө түшүп экен, ушу мосттун фонунда. Анан могул жерде кичинекей тоо бар, тоону карса, тоонун жанында эле үстү мынакей булуттар кыймылдап атат. Так, жанагы жерден кичине бийигирээк жерге чыктык достор. Ошол эле Golden Gate, бирок бийигирээк жердебиз. Мынакей көпүрө. Анан могу туман, могу булуттардын айынан көрдүңөр, Golden
Gate көпүрөсү көрүнбөй калып атандан аркысы. Абдан мындай жомоктой болгон жаратылыш куулушу. Все, Кыргызстанга салам. 10 секунд. Салам. Кыргызстан жакшы көрөсүзбү? Албетте. Жакшы Бул көрөм. бул Кыргызстан үчүн неге даярбыз? Кыргызстан үчүн барлык нерсеге даярбыз. Алга Кыргызстан. Кыргызстан. Кыргызстан мен үчүн эң кымбат. Сен мактанам Кыргызстан. Кыргызстан үчүн барлык нерсеге даяр. Ошо. Башка. Все, урматтуу достор, дагы бир жолу бул досум Керимбек, спортсмен, бизнесмен. Бир эле проблемасы бар, бойдок. Эгерде жакшы кыздар бар болсо, ыймандуу турмушка чыгам деген. Золотой бойдок. Золотой бойдок. Золотой воротада. Кеша, все. Давай, үйлөн, көп балалуу бол. Буюрса тоюңду эс алабыз. Все. Сен ала келсең үйлөнөбүз. Goodbye, sir. Так, друзья, памяти в сотке осталось совсем мало. Это известный переулок, я не знаю, как он называется, зигзагом спускаешься. Дүйнөдөгү эң крутой зигзаг. Эң крутой зигзаг. Деп айтты эң крутой досум. Канчалык деңгээлде эң крутой айта албайм. Здесь дома жилые, смотрите, как красиво. Да. Ошол достор, мынакей Golden Gate. Ичине кирип бартабыз, жана туманды көрдүңөр. Съемкага аз эле мүнөтүм калыптыр. Ошого карабай, кайрадан эле Нурбаев Live каналы. Ошол достор. Музыка менен унчукпай эле көрүнөт. Жаңы эле Кеша досум менен коштоштум, анан кайрадан мени видео тартаткан кечкенен. Бери өтүп туруп азыр кайра карасам кетип калдышат. Дагы бир көргүм келип кетти, мына коштошом менен. Тилекке каршы өтүп. Ошорма достор, Америка болгон сапарыбыз Кудай буйрса карыды. Бул жашоодо эң жаман көргөнүм бул жакын адамдар менен коштошууду. Негедир ошол коштошуу бар да. Чет мамлекетке кетип атканда дагы үйдөгүлөр менен коштошкондо да, же болбосо ошол конокко барып туруп, коноктор менен жакшы күн өткөрүп, анан алар менен да бир кайсы бир узак убакытка коштошуу жакын адамдар менен ошол мен үчүн абдан оор. Бирок эми шартка байланыштуу болуп жаткан нерсе. Досторума ийгилик каалайм. Чет мамлекетте бутуна туруп мыкты инсандар болушун. Бардык мекендештерге, чет мамлекетте жүргөндөр ишиңерге ийгилик, жакшылык мекенесин атып өтөрөлү. Чоң рахмат. Америка болгон сапар аяктады.
Так, достор, Бишкек аэропортунда аман эсен койдук. Манас эл аралык аэропорту. Абдан кубанычтамын. Атам менен келинчегим досу болду. Алдыда кетип барышат. Ошол буйруса Америка болгон сапарыбыз карыды, бүттү, бардык. Тосуп жардам берген мекендеш досторума ыраазычылык билдирем. Анан эми орусча макал бар, угостя хорошо, а дома лучше демекчи. Үйүмө келип кичине акырындан аба жыштап сүйүнүп жатам. Ошол жакшы эргүүлөрдү топтоп келдик, жакшы ойлор, максаттар. Жөн эле эс алып келүү эмес болчу максат. Иш менен да барганбыз, ал иштер Кудай буйрса четинен ишке ашты, анан буйрса акырындан ишке ашырабыз. Ошол рахмат дагы бир жолу, Нурбаев Слайв көргүлө. Колдон келсе саякаттагыла, аракет кылгыла. Чоң рахмат. Көрүшкөнчө. Ömür Bağıtım tapпай издеп Күйүп жансам да Ömür Тагдырда жан үрөп мен Өңдөн ассам да Ömür Бақытты азап жандап Түшік тартсам да Мен үшін мен үйім Учқан ұял Мекенім Ең қоғыз Дүниеде ең қоғыз жерлердің бірі Қырғызстанда аябай сағынды Алдыңдан азғырып шақырдың ай Алдыңғы жаштықтың жазындалай Ансеңда сыйлығың ақым барай Мен сені сүйем өмір Кыргызстан сиз үчүн Мен ақсап жүз күйсім да Мен сені сүйем өмір Салам Кыргызстан. Salam Kyrgyzstan. Ömür жетерде биіктікке құлап қалсам да Дом мой родной, родители, то, что я люблю. Очень снятся горы. Горы? В течение скольких 10 лет я не видел горы. И снятся в последнее время. Очень люблю Сыйлап горы. барсам да мен сені сүйем өмір Кыргызы поднимается постепенно, добивается, ставим цели. Амбициозные, да, здесь кыргызы в основном. Кто-то учится, кто-то Сенда открывает бизнес. сыйлығы ақым барай мен сені сүйем өмір берерін білбеймін алердеңден тірілік белегін арам дердім тар жолды ең ақсап жүз күйсем да мен сені сүйем Мекенди кандай Илдар? Сагындыңарбы? Анан мекен Кыргызстан силер үчүн эмне? Эми мен үчүн Кыргызстан жерибиз үйүбүз, мекенибиз. Канча жыл чет өлкөдө жүрмөсөк деле в конце концов өзгөрүшкө барабыз. Кыргызстан у нас сердце. Да, конечно, жүрөгүбүздө Кыргызстанды сагындык. Кыргызстан. мен сені сүйем өмір алдымдан азғырып шақырдың ай алдыңғы жаштықтың жазындалай ансең да сыйлық ақым барай мен сені сүйем өмір берерін білбеймін ал ертеңден
Kırgızistan benim için en kımbat sınıf falan Kırgızistan. Kırgızistan için balık. Men seni suyam ömür. Men seni suyam ömür. Men seni gütem ömür. В этом городе странном повстречались нежданно. Я назвал тебя леди, одиноко.